Kızım 14 yaşta уже компанияда 12% менеджер. Айтырган барсыңбы? Бул компания аркылуу эмне себептен тандагамда, бул жерде биздин спонсорубуз бар. Бүткүл кыргыз ушул жерде отурган команданын апасы атасы деп койсом болот. Икаят Маматкулова и Аскаралы Турсункулов дегендер. Ошо Аскаралы Турсункулович мынтип айткан. Булар биринчи банкетке барганда атайын камераны сатып алып, анан Икаятчен тартты десе, анан келсе бир эле кемпирди тартып туруптур, Икаятчы жок. Эмне себептен десе, камераны биринчи маанер кара деген экен. Көрсө, ошол кезде булардын спонсору Николай Братушка дагы шахтада иштеп жүргөн. Ал ошол Красный дорожкада басып келатканда апасы ыйлап ушунчалык сүйүнүчтүн көз жашы агып турганда Аскаралы Турсункулович айткан, ким ата-энесинин сүйүнүчүн көрө алат? Аттиң менин ата-энем жок дегенде мен көрсөтөм деп эч нерсени түшүнбөй олтуруп эле колумду көтөргөнмүн. И азыркы тапта ошол нерсенин чекесин аткаруудам. Али толук эне сүтүн актай элекмин. Бүгүнкү жаңы келип отургандарга айтат болчумун да, эч качан кадамыңыздарды артка таштабаңыздар, ойлонбоңуздар. Сиздер ойлонуп отурган бул жерде сиздерден 10 000 же 100 000 эч ким сурабай атат. Сиздерден болгону жгучий желание сурап атат. Ошо желанияңарды аткаргыла, ийгиликке жеткиле. Анан азыр көрүп отурган бул Тайыров Айчүрөк менин эң тоскоолдуктардын биринчиси ушул болчу. Себеби, кой кызым, адашып калба, эл кылган иштерди кыл. Ошол жерде бир күн түйүн түйүп кетип калса, сен оозуң ачып отурасың. Мен кагаздагы акчаңа ишенбеймин дечү. Азыр мен кандай сүйүнүчкө жетсем, мен кандай чет өлкөдө барсам, менин ичимде кандай толкун жүрсө, апамдын да ичинде ошол толкун жүрөт. Ата асказо дейт. Энем өлтүр булак дейт. Абалдар ортосунда жанып турган шам чырак дейт. Ошону саңарында эле менин аскам болгон, зоом болгон, өдөдө өк болгон, ылдыйда чөлөк болгон. Атам Сактан Мырзаны сахнага чакырам, сиздердин колдооңуздар менен. Айылымда, барарымда актырып, дан бойлы көздөрүмдөн жаш агып, бал багаттайм бар жогумду унутуп, балалыгым келүүчүдөй бастырып. Бир киши Аллахтын элчисине келип сураган экен. Менин бейишим болгон ким? Менин отко, чокко, көрүмдө даярым ким? Дегенде апам. Дагы ким? Апам. Дагы ким? Апам. Төртүнчү рет сураганда атам деген экен. Анда эмесе менин бейишим болгон апам сахнага чакырам. Суу керек. Көз болуш үчүн көзгө тунук карек керек. Мен ар дайым жылмайып жүрүм үчүн ушул түбөлүк ата-энем керек. Буларга низкий поклон. Азыр сөз кезегин апам менен атам берем. Булар өздөрү кандай барып эс алып келди, ошол боюнча кичине маалымат берсин. Ушул артиллерийдин арты менен барып, мына мен 2 шарты көрүп келдим. Россиянын көп эле жерлерин көрдүм. Мына 2 жылдан бери. Ушул ишти кылсаңар балдарым, бардын көрөсүңөр, бардыгыңар өз көзүңөр менен көрүп, өзүңөр баа бергиле. Бирөөнүн көзү менен көрүп, бирөөнүн
айтуусу менен көргөн арзу жетпейт да. Бардыңарга ушул кызымдын кылган мээнетин көрүп ошон үчүн айтып атам да. Баягы чокусу буюк мустөрдүн чочуп бир учкан куш көрдүм дегеним ушул кызымдын чолпондой болгон кызымдын ушул ааламды көрүп чоң шаарларды көрсөткөнүнө мен чоңдон чоң ыраазымын. Балам болсо дагы ушу таазим кылам. Мен иштеп эч качан директор болгон эмесмин. Азыр ушул компания Арфлеймдин артынан мына золотой директор болуп атам. Ушул эмелерге Арфлеймге дагы чоң ыраазычылыгымды билдирсем, кызыма дагы чоң ыраазычылыгымды билдирсем, бир мертебеден ыраазымын. Ушул иштерге балдарым баарына берсеңиз. Урматтуу туугандар, мына жерде мына ошо кыздын баары келип ушу Арфлеймде иштеп калганына чоң жакшы үлгү көрсөткөн экен. Негизи биринчи иштегенде айлыгы жок кандай иштегенсиңде мен уруштум. Мен урушпадым да, каалаган ишин кылат да, талаада жүрсө. Эми уну жөнбөй десем, күнү анан ошентип калды. Акыры ушул даражага жеткизип, мынакей биздики мынакей Түркияга барып ойноп келдик эже жакында. Мына ушул жакшы эле тогузун өмүр берсин, чексиз бакыт берсин. Көп адам менен сүйлөштүм, көп менен неме кылдым. Мынакей ошо бүгүн Арфлеймде мына ушул немесинде көп адамдар менен сүйлөшүп, баардыгы менен сүйлөшүп, жүз көрүшүп отурабыз. Баардыгыңарга чындап uzun ömür каалайм силерге. Жаштарга айтып кетмекчимин да, эч качан мындай бардык нерсеге жетишем деп ойлобуңуздар. Убакыт учкан куш, убакыт учак кайрып келбейт. Көбү айтат мындай да, Кудай кааласа, же болбосо убакыт болсо дейт да. Убакыт силер аракет кылсаңар болот. Кудай каалаган үчүн ар дайым, ар күнү силерди демиңерди дем алдыргызып турат. Ошон үчүн Аллахыма чексиз мактоолор, чексиз шүгүрлөр болсун. Ар бир мүнөтүбүздү мындай үнөмдөй билели. Жалпы барыңыздар үчүн чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт. Ар бириңиздерге дагы бир рет айтмакмын. Ар бир инсан ата-энеңиздердин бакытына жетиңиздер.